көптөн бери айтып кетебиз, Куланак КЭСи деп. Мына Куланак КЭСи бүгүнкү күндө өзүңөр күбө болуп атасыздар, кандай курулуштар жүрүп атат. Мына бизде жана Бала Саруудо 25 мегаваттык агрегат коюлса, бул жерде ошол 25тен 4 агрегат коюлат. Бул 100 мегаваттык КЭС курулуп атат бул жерде. Бүгүнкү күндө мына могуну артыбызда турган целлофан менен жабылып турган отсасывающий труба деп коет. Ошол трубалар уже компания алып келип коюп кетип, азыр мына июль айында 2 агрегатын алып келип коебуз деп атат. Анан сентябрь айында Кудай буйрса дагы 2 агрегатын койсо, андан кийин подстанциясы да иш жүрүп атат. Азыр өзүңөр көрдүңөр, платинанын бийиктиги 30-36 метрге жетет. Ошонун дагы азыр бетонный жумуштарын көрүп атасыңар. Анан азыр биз ошону жээктеп келдик, деривационный каналды көрдүңөр. Ошонун баары азыр казылып, тазаланып, астына гидроизоляция коюп туруп, анан үстү бетондолуп, анан ошол деривационный канал менен ошол суу барып, мындайча айтканда агрегатка түшөт. То есть бул жерде азыркы күндө 630 киши иштеп атыптыр, куруучулар. Азыркы учурда стройкада 40%га чейин жумуштар орундатылып атат. Азыр эми жаз келгенине байланыштуу мына жумуш жанданды. Азыр 1200 кишиге көбөйтөбүз деп атат. Кудайым буйрса 26-жылы ошол сентябрь айларына ишке беребиз деп үмүттөнүп турабыз. Бул эгерде бул КЭС курулуп бүтүп калса, мындайча айтканда Нарын областын ушул Атбашы КЭСи менен ушул Куланак КЭСи Нарын областын электр энергия менен камсыз кылганга мүмкүнчүлүк болот.